Кечээ 28-сентябрь күнү Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин 6-чакырылышына талапкер Республика Ата Журт партиясынын тең төрагасы Камчыбек Ташиевди тизмеден чыгаруу чечимин кабыл алды. Аталган комиссиядан билдиришкендей, аны тизмеден алып салууга Өнүгүү Прогресс партиясынын өкүлүн сабап салганы себеп болгон. Келип эле мойнумду бууду дагы, кулагымдан кармады, бир колу менен мойнум бууп, балдары үкөсү келип, arkamdan tepkilep poçkalarıma vurup kavurgalarımı sındırıp koydu. Hiç kanday konflikt çok öyle. Hiç kanday. Burada Respublika Partiyası delem Kamçeköz koşulganda babanı ben taşıyıp. Bu hep Kuvatbek'te altında. Sana bir ministerlikte böyle özleyip. Sen ne premier ministersin, prezidentsin mi desem, biz birlikte basıp alağız, körüsün. Birlik ekeleyiz. Degende ben partiyasından çıkıp getip, Taza Partiyada Önügü Siyasi Partiyasına girdim. Anan o şol okuruktan altın menen apalent bolup. Altın menen apalent bolğonuňuz ele sebep boldu? O şol ele sebep anan sen streçalarda sattardı doğuşunu alam dep aytıp jüredi gelsin dep şularga kırışa bolup alsın dep. Бирок бул дооматтарды Камчыбек Ташиев четке кагууда. Ал кечээки маалымат жыйыны учурунда БШКнын чыгарган чечими негизсиз. Биз ал чечимди сотко бердик деди. Биздин берген доводторубуз эч караган жок. Алар туура эмес берген маалыматтын негизинде гана чечим кабыл алынды. Себеби билесиздер, ушул инцидент болгондон кийин ошол эле күнү кечээ 2 күндөн бери туура эмес маалыматтар средства массовой информациялардан жайылып атат. Ал жерде айтылгандай, ал адамдын Өнүгүү партиясынын кандидатынын башы чайкалып, кабыргасы сынып, көптөгөн чоң жараттарды алып, больницада эс үчүн билбей жатат деген маалыматтарды бир нече жолу таркатышты. Биздин центральный менен КТР телевидениеси ушу таркатты. Бирок булардын баардыгы калп жалган экендигин мына бизге келген справкалар бүгүн талктап атат. Бүгүн кечээ бүгүн врачтар ал адамды толук карап чыгып туруп, бүгүн врачтардын консилиумунун негизинде ал адамды бүгүн больницадан чыксын деген чечим чыгарышты. Себеби эч кандай кабыргасы сынган эмес, эч кандай башы чайкалган эмес, эч кандай оор жаракат башкаларды алган эмес. Бул врачтардын консилиумунун бүгүнкү күндөгү чечими. Биз сезип калдык, бул нерсенин баардыгы мага карата, биздин партияга карата болгон түздөн-түз провокация экендигин сезип калдык. Жана ушул провокацияны атайлап даярдагандыгы мына Борбордук шайлоо комиссиясынын кабыл алган чечиминен билинип турат. Айта кетсек, окуя 26-сентябрь күнү саат 15:00 чамасында Сузак районунун Бегабад айылында болгон. Анда Камчыбек Ташиев менен Өнүгүү Прогресс партиясынан талапкер Абдуманап Абдубакаповдун ортосунда түшүнбөстүк чыгып, мушташка айланып кеткен. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, мушташтын кесепетинен Абдуманап Абдубакаповдун баш мээси чайкалып, бир кабыргасы сынган. Учурда бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, тиешелүү экспертизалар дайындалды.